Райым миллион жөнүндө азыр дагы бул жакта дагы түзөтүлдү. Сурагыла деп атат да, райым миллион жөнүндө сиздин оюңуз. Мен бир канча жолу айтпадымбы. Же кандайдыр бир жигиттер топтолуп алып мамлекетти башкарып атат. Же мамлекеттин ак же кара деп айтканга даремети жок. Эгерде баягы комиссия Айдар мырза айткандай комиссия түзүлдү, байлыктарын текшергиле деп. Эмне деген жыйынтык чыкты? Ошол комиссиянын жыйынтыгына эл ишенбей, кайра ушул суроону берип атса, демек бул бийликтин баркы ноль. Анда токтоосуз түрдө кетиш керек булар. А эгерде ошол комиссиянын чыгарган жыйынтыгы туура болгон болсо, анда оозуңа талкан салбай чыгып түшүндүрүп айт. Түшүндүрүп айта албайсың, себеби сен чоркоксуң, сен дөдөйсүң. Сен караңгысың, айта албайсың. Айткан нерсең бүт баары жалган болуп чыгат. Ушул гана. Эми кайра-кайраны айта бергенден же оозуңда бал пайда болуп кетпейт, же ачуу болуп кетпейт, туурабы? Коррупционер деп кайра-кайра кыйкырып аткандан кийин далилде. Далилдей албайсыңбы? Анда чык, колумдан келбей калды деп кет. Кандай дейсиз? Башка жолу жок. Мен тийиштүү органдарда иштесем, мен түздөн түз ошого жооптуу болгон болсом, айтмакмын. Мунусу туура, мунусу туура эмес деп. Анан көптөгөн элдердин катарында жүрүп, эч кандай иликтөөлөрдү жүргүзө албай атып, маалыматтарын бүгүн карасам, мына генералдын бааркын карагылачы, кыргыздар. Намысыңдан жерге кирип кетесиң, айланайын. Мына өткөндө Баткен областында белгилүү бир инсан 2 жол тандабасты милиция кызматкерлерине белекке тапшырды деп чыкты, туура? Анан министри баш болуп чыкты. Жок, белекке тапшырган жок. Биз ылдамдыкты күчөтүп койгон үчүн биз аны токтоттук деп. Жок, андан кийин видео көрсөтүп койду. Бата берип атат. Жакшылыкка колдонгула деп. Андан кийин Кашкар кетиш керекпи? Айнанай. Мына карагылачы. Россияны караңыздар. Бир журналист блогерди туура эмес кармап койгондугу үчүн 2 генерал кызматтан кетти. Өтө жогорку кызматтагы генерал. Канча полковник кызматтан кетти. Себеп элдин ишениминен кеттиңер деген маселе менен Путин кызматтан бошотту. А биздин генералдарың не деп табдырып атат? Не деген жалгандарды таратып атат? Вице-премьериң не деген жалгандарды таратып атат? Эч бир айткандары бири-бирине шайкеш келбейт. А мамлекеттин жетекчисимин деген азаматың отурат го оозуна талкан салып. Жак дебейт, же көк дебейт. Мына өткөндө жазыптыр. Көрүнгөн жака учканча ушул маселеге чекит коюп койсоңуз жакшы болмок деп. Бул бүгүнкү күндөгү мамлекет башчыңар саякаттаганды укмуш жакшы көргөн азамат экен да. Ушу бир токтоосуз эле бир саякаттап турса экен. Эми ошону дагы аябай чоң жетишкендикке көрсөтүп, Япониянын жаңы императорунун кызматка киришүүсүнө катышты. Эмне болду катышып? Эмне чыкты, кыргызга эмне пайда болду? Сенден башка кайсы мамлекеттин президенти барды? Бул не деген намыссыздык? Анан ал жака борт менен учпай, самолет менен учуп кетти. Айнанайын, ал жака учуп бара турган самолетуң босуп учасыңбы? Ушул самолетту 2006 жылы Россия Федерациясынын президенти Курманбек Бакиевке белек кылып берген эле. Азыр учуп аткан самолет. Ошол Бакиевдин жасаган кабинетинде, Бакиевдин жасаган столунда отурасың. Андан бери 10 жыл өттү. 10 жылдын ичинде же бир учак ала албасаң, же бир стол жасай албасаң, эмне кылып отурасың мына отурумдукчулар? Революция жасаган жоокерлер. Тырмакчанын ичинде. Ал жака бардың, бир чай иштиң, япон чайынан берип койду. Менимче ошол жердеги элчи айтты да, ошол жерге келип бериңиз. Же бул жердеги отурган тышкы бөлүмүнүн жетекчиси айтты. Ошол жак эптеп бир чакыруу кагазын алып бер. Башка кыла турган иши болбосо, көрсөтө турган иши болбосо, эптеп баягы бир журналисттердин кызыкчылыгын пайда кылыш үчүн эмертең Аравияга учуп атат дейт. Эмне кыласың барып, айтчы? Эмне пайда табасың келип? Анан биз мындай бир жоопкерчиликтүү карашыбыз керек да. Жалпы элдер учкан самолет менен учуп кетти. Туура да, себеп сенин самолетуңду Европанын үстүнөн учурбайт. Учуп бара да албайт ал самолет.
Андан коңгуроо кагып кыйкырбагыла, мактанбагыла. Ошондуктан мына Казактын президенти Кыргызстанга келет экен, келди кетти, эмне болду? Эмне келишимге кол койдуң да, эмне пайда таптың? Башка мамлекеттердин жетекчилери караңыздар. Өзбекстандыкы Казакстанга, Казакстандыкы Өзбекстанга, Тажикстандыкы Казакстанга, Казакстандыкы Тажикстанга келгенде не деген келишимдерге кол коюлуп атат? А биздикилер жөнүндө чай ичкени барып келип атпайбы? Өзү бир оомат кетерде ушундай болуп калат экен. Эсиңиздерде болсо 2005 жылы кышында Акаев жөнүндө ушундай сөз кеткенде, мага десе Арктикага барып пингвиндер менен учурашып келсин эми деп. Учурашпаган жери калбады, саякатка барбаган жери калбады дегенде, эми ошо пингвиндер калды дегендей. Ошол сыяктуу мына эл дагы жогорку кеңеш дагы элдин акчасы менен учуп аткандан кийин сураш керек. Эмнеге баратасың? Эмне пайда табабыз биз кыргыздар? Эмне келишимге кол коесуң? Ким чакырды? Деген сыяктуу суроолорго жооп бериш керек. Анан самолет менен учуп атат деп эле кол чаба бербей. Кененирээк жооп берип койдум окшойт. Баткен чек ара боюнча, Кыргыз-Тажик чек ара боюнча ошол жакында эле биз Суперкежи порталы жерине барып көрүп келдик да. Ошол жерде жергиликтүү тургундар менен сүйлөштүк. Анан бул негизи чек ара маселесиндеги жаңжал, чыр-чатак бир эмес бир нече жолу кайталанып келди да буга чейинчи. Анан тургундар айтып атат да, чыр чыгат, бирок чыр чыккандан эле кайра унутулуп калып эле кайра кайталана берет дейт да. Анан жана шахматта болгон тилкелер бар экен. Аралашып жашаган баарын өз көзүбүз менен көрдүк. Анан сиздин пикириңизде бул чек ара маселеси канткенде чечилет? Мындай чек ара маселеси Кыргызстанда мамлекеттин ээси пайда болгондо чечилет. Бүгүнкү күндө эт менен челдин арасында жүргөн, бар менен жоктун ортосунда жүргөн азаматтар турганда чечилбейт. Чечилсе да биздин зыяныбызга чечилет. Себеп чечкиндүү президентиң жок, чечкиндүү өкмөтүң жок, сабаттуу жогорку кеңешиң жок. Ким чечет аны? Көптөгөн мамлекеттерде практикада ушундай болуп келген. Чек аранын чечкенде эки тарап эч качан ыраазы болбойт. Бул тарыхта болгон эмес, болбойт да. Ыраазы болгон эч ким болбойт. Жүздөгөн жылдар бою бири-бирине нааразычылык айтып жүргөн Европа өлкөлөрүн карап көрсөңүздөр, орто кылым тарыхынан берки чек араны жерин чече албай жүргөндөр бар. Мына Германияда канча баягындай жерликтер бар. Земство деп коет. Ошолор деле ушул мезгилге чейин айтат да, башта баягы Бавариянын жери бүгүнкү күндө башка бир земствого өтүп кетти. Башта биздин чек арабыз бул жерден өтчү эле дегендей нааразычылыктар болуп келген, боло берет. Биздин Өзбекстан менен Тажикстан менен чек арабызды чечкиндүү түрдө чечиш керек. Биринчиден, элдин ишенимине ээ болгон бийлик пайда болуш керек. Ошол бийлик чечимди кандай кабыл алса, туура деп кабыл алган эл болуш керек. Экинчиден, баягы шахмат деп айтканыңыз сиздин туура. Жолдун берки бети Кыргызстан, жолдун аркы бети. А жолдун ээндиги 5 метр, 6 метр. Аны кантип чечет? Чек араны ошол жолдун ортосунан алып өтөбү? Же үйлөрдү сүрдүрүп бузабы? Кандай болушубуз керек? Эл ишенимине ээ болгон бийлик келгенде Кудай кааласа чечилет. Анан биздин жетекчиликтерди бүгүнкү күндө биздин кошуналар ачык айтышыбыз керек, эч эсепке алышпайт. Себеп кадыр барк жок. Аны чечүүнүн жолу бирөө, келишим жолу. Чечкиндүү түрдө келишим жолу. Бүттү, башка эч кандай жолу жок. Же болбосо баягы союз тарап атканда келишимге кол коюлган, бүгүнкү күндөгү административдик аймактардын чегинде бөлүнөбүз деген чечимге кол коюлган. Ошол чечимди каккан казыктай кылып кармашыбыз керек дагы. Ошол боюнча тилкелерди ажыратып алышыбыз керек. Бирок аны жасаш үчүн сабаттуу инсандар керек да. Эрктүү инсандар керек. Эки сөздүн башын бириктире алган, анан кошто мамлекеттер аны таанып, сыйлай турган азаматтар керек. Тилекке каршы түшүндө көрбөгөндөр келип калып, мына Акаевтан бери ушундай болуп келатат. Мен даярданган эмесмин дейт. Мен оюм жок эле келип калыш.
бүт ошондойлордун кесепетин биз көрүп атабыз. Садыр Жапаров жөнүндө сиздин оюңуз жөнөкөй карапайым жөнөкөй жаран ушул эки инсан бириксе, эки инсан Кыргызстанда ушундай бир туңгуюкка да алып чыкса деген ойлорду, сөздөрдү жазып атышат. Мен аны көп угуп атам. Сиз угуп атасызбы, айтасызбы билбейм. Ошол Садыр Жапаров боюнча сиздин оюңуз, андан кийин деген кийинки эки саясий инсандын жетелешип кетиши, Кыргызстан үчүн бир кандайдыр бир жумуштарды жасашы жөнүндө ойлоруңуз барбы? Мен ал жигит боюнча пикиримди аябай көп жолу билдиргем. Кайра кайталап отуруунун кажети жок. Жалгыз эле Жапаров эмес. Дайым ушул жерде жыйналганда, жолукканда айтам. Биздин көз караштарга пикирлеш болгон, тилектеш болгон ким болсо ошол болсун, биз жетелешип кеткенге даярбыз. Ошондой. Ким болсо ошол болсун. Биздин пикирибизди, биздин көз карашыбызды бөлүшөбү, туура көрөбү ушуну. Ошол жол туура деп эсептесе, биз кол кармашып кетебиз. Бирок биздин саясий эсептешүүбүз жок. Сен мага муну жасап бердиң, мен сага аны жасап берем дегендей. Андай эсептешүү жок. Бизде бир гана эсеп болуш керек. Ушул көптөн кыйналган биздин элибиздин келечегин бир жакшыртуу. Муну сүйлөсөң азыр ишенбейт көп. Себеп ушундай деген убадалардын баарын берип алып жогорку кеңештин кебетесин көрүп атабыз. Баары убада беришкен. Жалгыз бүтүн Кыргызстан убада берген эмес. Анан ошондой эл таарынганда баары эле жасап беребиз, куруп беребиз, салып беребиз, жасап. Сиз деле ушинтип койбойсузбу? Антип койбойм мен. Мен жалган сөз айтып, алдап антип келе албайм. Ошондуктан ким биздин пикир менен, биздин баалуулуктар менен макул болгон болсо, биз кол кармашып кете беребиз.